Саламатсыңарбы урматтуу кесиптештер, кайрадан биз бүгүнкү көнүгүүбүз 3-чү көнүгүү болот. Бүгүнкү көнүгүүбүздө крышка дейт, капкак ушуну чыгабыз. Бул жерге чыгабыз. Ар дайымкыдай эле ортодон баштайбыз. Ортосу 22 мм. Центр. Ondan keyin bunun razmeri жоқ екен. Bunun razmeri деген бұл жерде толықтықы 78. 78'te 2'ye bölsek ошондо 35, 3, 38. Размерин 38. Tekşiriyoruz. 38 болгондо диаметр 76. Türmesi olmalı. 78. Так. Бұл радиус 43. Эми силер менен буну чыгып алабыз ортодо кругду тешиктерине. Так, отверстиенин тешиктин диаметри 14, бул жак 6 мм. Так, ось чыгып алабыз 78. Кечирип койсоңор 58, 25, 4 болгондо 29. 29 радиус менен. Жардам сызык чыгып алабыз кайра. Кыргызстанда 14,7. Эми офсайт тандап туруп 6 эмес 3 го. Кени жарым. Жака 3. Ошол кесишкен жерден кайра лайн тандап туруп кайра офсайт. Ар бир сабакта жанагы экинчи сабакта айткандай эле күнүмдүк жаңы үйрөнүп аткан, мен колдонуп аткан эмелердин команда инструменттердин кыскача аттары менен көп колдонууга аракет кылам. Силер бул жерден ылдый жактан командный строкадан көрүп эме кайталап барсаңар болот. Күнүмдүк көнүгүүдөгү жаңы эмелерди, командаларды улам эме кылып атып туруп, аягында биз лента жок эле чыйганга мүмкүнчүлүк алабыз. Ал үчүн сабактын аягында, көнүгүүнүн аягында көнүгүүнүн ичинде болгон жаңы үйрөнгөн эмеңерди кыска аттары менен лентаны убактылуу жаап коюп туруп, командная строка менен кайталап үйрөнсөңөр болот. Офсайттин кыска аты O, 6. Extend'in кыска аты X. Тандайбыз erase E болот. Trim'дики TR, пробел. Команданы тандап кайра бир жолу баса турган болсок, бул ошол калаган кесишкен бойдон кесип баштайт. Керек эмесин өчүрүп салабыз. Так, буну бирлештирип чыгабыз. Баарын тандап туруп, бул жерде join. Бунун кыска аты J дейбизби? Мындай таңга болот. Түшүнүктүү. Эми кайра
array'ді қолданып тұрып polar array блок таңдаймыз, пробел, center 6 болды, бізге 6 керек болды. Қосымша ойыстерді де чек аламыз. Уақытлы сақтап тұрам. Таңдаймыз array. Бұны match point-ын қысқарту аты болса, ма болады. Бұл жерден аламыз. Ойыстың немелерін. Бұны белгілейміз. Бұл кеше жасағанда болмай қалып тұр. Бұны таңдаймыз. Array, center. Кейінгі чиятырғанымыз бұл жақтағы отверстиялар. Так, бұны болса қандай қылауыз? Бірінші мұны чиіп алышуыз керек өйдейді. Андан кейін бұны өлшеп тұрып, бері чиябыз. Ортадан бөліп тұрып 90-45 қылып, бұл тарапқа таратып аламыз. Центрден бұл жерге чейін 57 болады. Қалаған бір жардам сызық чиябыз центрден алып тұрып. Offset. Тұрып тұрса болады, пока. Шынша. Біздің изоляция менюсы бар, объективіз. Ондағы типін өзгертіп қоямыз. Түсінікті. Бұл жерде нелер бар? Бұл екі кесішкен жерді центр алып тұрып, круг чиябыз. Бұл 12. Центр 6 мм 12 болды. Радиусмен. Кейінгісі 22, 11-ден. 11 радиус. Так, ең тышқысын шешуіміз керек. 43 жоқ чиіп тұр. Радиус болса 22. Филетті таңдаймыз. Филеттің қысқаша аты F болады. Пробел. Ключевой там бар радиус. Радиус 20. Пробел же Enter. İki tarafı tandayız. Hayra pробел. İki tarafı tandayıp durup. Bunu açıp çalışmamız gerek. Trim. Еме ылдиқы кругтар ашуымыз керек. Ал кругтан 104 см алышымыз керек. Offset 104 мм. Еме бұл екеуінің центрін тауыш үшін біз 90-ды 2-ге бөліп тұрып 45-45-ге екі тарап қосылдырам. Offset 45. Еме extend қашан жеткізуіміз керек. Екеуінің размерлері ұқсас. Бұны жасап алып тұрып, мен бұяққа копирайт етіп қоям. Кругтың қысқа аты болса C англисше. Қысқа емелердің командалардың аты англис тіліндегі болған клавиатурамен жазылады. Center бұл 18, 18-тің жарымы 9 мм. Тышқысы болса 16. Пробелді басам. Ең ақырғы команда автокад есте тұтады. 36. 36-ның жарымы болса 15, 3, 18. Так, текшіріп көріңіз.
болса 18 бара тұра. Эми филетті басып тұрып, жоқ, бұл групптарды mirror менен бұл тарапқа копиялап өткізіп алышыбыз керек. Birinci точка, екінші точка, пробел мақалдаш үшін қосымша сызықты қысқартамыз, жерге алып келеміз. Match point. Mirror қыласыз. Mirror'дың қысқа аты болса mi. Егер командалар ұмытып жатсаңар, командная строкадан қарағыла. Мен егер айтпай қалып жатсам, командная строкадан бұл жерден қайсы командаларды таңдап, қайсы емелерді субопциялармен іштеп жатқандарым бұл жерде көрініп тұрады. Эми радиус, бұл жерге 20 радиус береміз. Фи, филет, радиус текшеп қоямыз. 20 мақұл. Бұны нөмірін басамыз. Бұл автоматтық түрде кесіп салды. Эми ошон үчүн могу жерден биз кесип салабыз. Кесип салыш үчүн мен break дейм. Могу команда. Эгер жаңы автокад үйрөнүп аткан досторубуз боло турган болсо, ар бир, мисалы үчүн команда, draft панелинде же болбосо modify панелиндеги инструменттердин баарынын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Стрелканы командага алып келип кое турган болсок, бул кыскача бизге подсказка берет, кандай жумуш аткарарлыгы жөнүндө. Мисалы үчүн копияга алып келдим. Копия, мисалы үчүн копияны кандай жасалыш жөнүндө маалымат берет. Брейктин кыска аты болсо BR, аңызча. Биринчи точка, экинчи точка. Брейк деген ошол сындыруу, талкалоо деген маанини билдирет. Бул жерде эмне сызыкты үзүп, ошол бир точка менен эки точканын ортосунда кесип алып салат. Эми филетти радиус өзү берсек болот. 1, 2. Бул жерде радиус 42. Кайра фи радиуска басабыз ключевой тамга. Филеттин ички опциясы, суб опциясы, мисалы үчүн карай турган болсок, биринчи тамгасы же болбосо экинчи же үчүнчү тамгасы көк өзгөчө өң менен белинип турат, түс менен. Булар ключевой тамга болуп эсептелет. Радиус басыш үчүн мен же маустун сол тарап, же болбосо R-ди бассам болот. R 40 радиус. Буну E-ди бассам бизге радиус жаап берет. Түшүнүктүү. Биз барын чийип болдук. Эми размерлерди беребиз. Крышканы жазабыз. Буну өчүрүп салам. Ар бир көнүгүүнүн аягында ошол көнүгүүндө болгон бул жаңы командаларды кыска аттарына жазып, кайра ошол лентаны убактылуу сактап коюп туруп, эгер колдоно турган боло турган болсоңор, мен ойлойм, автокадты бат үйрөнүп, бат иштегенге мүмкүнчүлүк аласыңар. Автокадты канчалык көп колдонсоңор, ошончалык өзүңөр үчүн пайдалуу болот. Анткени бул команданы биз аз колдонсок, ошончалык бат унутабыз. Андан тышкары бул жерде стрич бар. Select subject, базовый точка. Erase,
Crosshair hoist немелерін чиіп алдық бұл жерге. Бұл жерде бар екен. Егер әрбір команданың инструментті қысқаша атыны біле тұрған болсаңдар, бат іштейсіңер, анан жұмышыңар бат бүтеді. Андан шығар кейбір учурларда біз маус менен команданы тандағанда автокад жооп бербей қалады. Не отвечает деп коет. Тандайбыз лайнды. Маусты басабыз, бирок лайн ишке кирбейт. Жұмыш иштебей калат. Егер командный настройкадан ошол кыска аттары менен, лакаптары менен жаза турган болсо, бул сөзсүз иштейт. Түшүнүктүү. Бул жерде биз баарын чийип болдук. Азыр туура размерлерди беребиз. Так, бул жерден 57. Мен ошол тоғылтауын салсам жақсы болады бізге. Окей, set current. Set current'ın манисі установить. Ошол текущий болуп калат. Close. Так, улантабыз. Биздин размер деле чоңоюп калыптыр. Размерди бул жерден копиялап коебуз. Эчтеке калбайт. Так, экинчи размер болсо, бул жерге home вкладына келебиз. Тура бары. Бул жерде 2 диаметр бар. Егер силер ойлошуңар мүмкүн, бул жактагы инструмент командалардын кыскаты бар, размерден де барбы деп. Размерлердин да бар. Радиус боюнча dim болушу керек. Dimrad деп жазсак ишке түшөт. Бул радиус боюнча. Диаметр боюнча бөлөкчө. Бул жерге радиус берип салабыз. 20. Бул жерде болсо 40. Так, башка радиус калбады. Эми бул жердеги диаметрди беребиз. Диаметрди бериш үчүн DIMD'ни басабыз. Кыскаты. Айта кетчү нерсе, автокадтын версиясына карап, жылына карап. Мисал үчүн азыр 2018, 2000 эски версияларда, 2014, 2013-тө балким бул тамгалар бир аз бөлөкчө болушу мүмкүн. Кээ бир инструмент же командалардын кыскаттары кээ бир учурларда өзгөрүп калат, жаңы автокадка көрө. Бул жерден 36, бул жерден болсо 18. Так, эми ортодон 32 болду. Өлчөп көрөбүз. Биз бул жерин карай койбуз. Круг жасап. Алып келишибиз керек. Түшүнүктүү. Бул сызык эмес, круг болуш керек экен. Азыр өлчөйбүз. Туура чыйдык, чыйпадык. 33. Түшүнүктүү. Буну өчүрөм. Так, буну жаңыдан чыябыз, өчүрөм. 14. 14. Болбойт, жетип алат.
бұл жерден 32-ші аласыз. 32-нің жарымы болса 16. 16 радиус. Текшіріп көресіз. Тура. Эми болса, бұны қосымша месенче алышымыз керек. Көріп тұрғандардай лайнды 2 жол таңдадым, азыр ішке түшіп кетті. Егер жақтан таңдай тұрға болсам, автоматтық түрде жұмыс авалына келеді. Offset 3, 6,3 бұл жаққа, бұл жаққа. Бұны өшіріп салам. Trim, түрі 1, 2. Мен бір жасап тұрып, қайра шол Polar Array менен жасап тұрып, круг менен жасап еме қып салам. Қайра Trim 1, 2. Бұл келбей қалып тұр. Оның үшін мен Extend басам азыр. X жол бастым. Trim 1, 2. Қосымша менен өшіріп саламыз. Бұны таңдайым. Joint менен бірлештіріп салам сызықтарды. Анан Array базовый точка болды. Емін бары тұра болды. Бұл жерден радиус, диаметр DIMD. Бұл жерден болса қайра DIMD 14. Ортадан болса 22 бұл жаққа. Başka razmerlerimiz kaldı. Liner razmer için DLI dep yazsak bu жұмысқа kirет. 90 mm. Так, ondan keyin 78. Ondan keyin Kurup'tan o Instagram'e. Kurup'tan razmer 58. Так, эми match point аркылуу биз бул жактагы свойствону бул жакка чыгарып коебуз. Ondan солго ошол жашыл эмеге тийген бардык нерсе ошол тандаган свойствонун эмесин өткүзүп салат. Крышканы чийип болдук. Вариант 2 дейт. Вариант 2-ни жазбай деле койсок болот. Бул 1, 2, кайра 1 алып берем. Тандадым копия, базовый точка, бул жакка алып келебиз. Буну бир кылабыз. Текст изметтеш үчүн маустун сол тарабына 2 жолу ылдамдык басабыз. Же болбосо клавиатурадан E деп бассак, E'ди тандай турган болсок, бул измент эткен өзгөрткөнгө көчүп калат. Эми ошол крышка деп жазабыз. Тандадык, копия, базовый точка. Крышка. Так, эми бүгүн кайра жаңылык кылайын дедим силерге. Ар
ар бир көнүгүүдө өзүнчө немеге формат менен алып келип туруп бул жерге сактаганга аракет кылдым. Мисалы үчүн бул көнүгүү 2-ни A4 формат менен бул жерге алып келип койдум. Буну K3 дейбиз, көнүгүү 3. Буну же болбосо бул K2-ни көрсөтүп салам. K3-ту копиялап койсоңор болот. Move и копия. Аны үчүн эмне кылабыз? Ошол листке маустун оң тарабын баса турган болсок, move же болбосо копия дейт. Бул жерден create и copy. Ошо лист копиялайбыз бул жака. Эки жолу баса турган болсок, бул жерде өзгөрткөн көпчүлүк алабыз. K3 дейбиз. Маустун сол тарабы менен кармап туруп, мондай кылып кезек боюнча жылдырып койсок болот. Так, буну эки жолу басам. 3. Буну кастов. Viewport менен иштегенди кийинки сабактарда кайра үйрөтөм. Бул даяр. Эки жолу ылдамдык менен баса турган болсок ачылат. Мына контрол болсок туруп болот. Bunun аты крышка. Ар бир сабагыбызда болушунча жаңы нерселерди үйрөткөнгө аракет кылам. Бүгүнкү сабагыбыз аягына жетип келди. Бүгүнкү сабакта үйрөнгөн жаңы командаларды, комбинацияларды кайталаш керек. Кайталаганды унутпагыла. Мен ушул көрүнүштү бир аз кармап турам. Эгер сабак учурунда кайталаганга келе турган болсо, паузаны басып туруп, бул жерден кайра текшерип аласың өзүңөр үчүн. Кайра эстетип кетем. Лентаны кандай кылып биз убактылуу жаап жана кайра ачканга оң тарапты байкап турабыз. Клавиатурадан Ctrl нөл басабыз. Кайра ошол лентаны чыгарыш үчүн кайра Ctrl нөл басабыз. Биз лентаны удалить этип же болбосо толугу менен өчүрүп салган жокпуз. Болгону убактылуу жашырып, убактылуу кайра көрсөтүп атабыз. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.